Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Кородон чыгышып атат. Экинчи сакмандын козулары. Азыр Кудай бурса биринчи сакмандын козуларын көрөсүздөр. Булар şu 12 gün 15 күнгө чейинки козулар да. Maşallah, mına birinci сакмандын козулары келип атат. Талас областы, Кара-Бура району, Көксай айылында. Жалаң бул койлордун козуларынын видеолорун Умар Кижи каналынан көрсөңүздөр болот. 0702 56 83 92 WhatsApp номерибиз ошодо. Эгер сурап bir nerse gerek bolsa жооп берип турабыз. Maşallah. Козулар абдан жакшы түшүп атат бу. Аталары Ходжи Мирза Карим деген Тажикстандагы известный кисароводдон алып келген. Кочкорлорун дагы өзүнчө видео кылып чыгарабыз. Mart'ın birinde baştalgan tuğut. Günlük kozular, erkek kozu. Allah, cam başını götürseniz, cam başını. Koy veriniz. Чисто гисардыкы kuyruklarını байкадыңыздар mı? Cam başının astı жылтырайт, зеркальный. Kulaklarını байкадыңыздар. Kulakları da çoğun. Butlar uzun. Aябай жакшы түшүп атат. Кудай буйруса, августтун 1-ден баштап сатыкка чыга баштайт. Бул мына күрөң свети, шоколадный. Бул да эркек козу. Алдан kulağını, cam başını karasаңыз, cam başını, kuyrukların görürsüzдөр, astıları жылтырайт. Анан ортосундағы разрез өтө чоң эмес. Разрездің жоқтугун плюсу бул жайытта жүргөндө курттабайт экен да, кочкор болсун, кой болсун. Аябай жакшы, кой беребиз.
Козуларга азыр белги коюп атабыз. Биринчи сакман, экинчи сакман кылып. Краска басып, ошондой жумуш жүрүп жатат азыр. Аябай жакшы. Куйруктарын байкаңыздар, кулактарын байкаңыздар. Арасынан любой кулак эле башынан чоң болуп турат. Козуларга белги коюп атабыз. Биринчи сакман менен экинчи сакман адашып кетпесин деп. Кошулуп кетишсе, биздин видеолорду Умар Кийжи каналынан көрүп турсаңыздар болот. Дагы Кудай буйруса, дагы бир аз күндөн жаңы видеолорду тартабыз. Биз өзүбүздө жакшы тарта албаган себептен может кичинекей көрүнүп калышы мүмкүн. Бирок чоң-чоң. Энелери да аябай чоң. Энелери да основном 90 сантиметрлик. 85тен өйдө кетет энелери да. Куйруктарын байкап көрүңүздөр. Куйруктарында кесиги чоң эмес да. Бул анткени биздики көп жайытта жүргөн себептен кесиги чоңдор жакшы эмес экен. Бул жайында курттап, бычылып кетет экен да. Бизге кесиги жогуу жакшы болот экен.